Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir tuğandar, Allah Ta'alaga çeksiz maqtalar bolsun. Mına Ramazan ayının dağı bir cumasına gelip kaldık. Бұл иық кереметті айдың көбі өтіп, алдыбызда саналуу ғана күндер қалды. Жаратқан Аллах Таалаға біз мақтауларды айтып, мынау ушул кереметті айға жеткізгендігіне Аллахқа чексиз шүгүрлөрдү келтиребиз. Жана Кудайдан біз сураган нерсебиз, урматтуу bir тугандар, албетте мына ушул айдын ичиндеги камтылган жакшылыктардан алып, мына ушул айдын берекесинен пайдаланып чыгып кеткенди бардыгыбызга жараткан насип эткен болсун. Тугандар, адамдын жашоосу абдан кыска. Жер бетинде адамдар 1,5 миң жылга чейин жашаган өз кезинде адамдар болгон. 1000 жыл жашагандар болгон. 800, 600, 500. Тугандар, мына ушул бүгүнкү биз 21-кылымда ушундай бир доордо жашап атабыз. Адамдардын өмүрү кыскарып, булардын денелик түзүлүшү дагы көлөмдөрү кичинейип, мына ушундай бир жердин акыркы жашоосунун ушул бир акыркы декадасында биз азыр өмүр сүрүп кетип атабыз. Илгерки канча деген ушул коомдор өткөн болсо, ар бир коом, урматтуу бир тугандар, Аллах Тааланын алдында күнөөгө батышып, жөнөтүлгөн пайгамбарларды укпастан аларга кол салышкандар болду. Аларды өлтүргөндөрү болду. Адам затына жарашпаган, адамдын табиятына жарашпаган иштердин баарын жасашып, акыры мына ушул жер бетинен булар түбү менен кырылып жок болушту. Биз акыркы мына ушул жер бетинде жашап аткан муун катары, урматтуу бир тугандар, Аллах субханаху ва таала бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө жалпылай мына ошондой азаптан Кудай сактады. Бүгүн кайсыл жерде болбосун, мына азыр биз көрүп атабыз, көптөгөн мисалы жерлерде, континенттерде табигый катаклизмдар, катастрофалар болуп турат, бирок булар тугандар глобальный масштабта болуп аткан жок. Деңиздин суулары ашып, ташып баратканда дагы кандайдыр бир материкти 100% суунун астына тартып алып кирип кеткен андай көрүнүштөрдү дагы биз көргөнүбүз жок. Эмне үчүн дегенде, ал нерселердин периоддары баары артта калды. Бул бүгүн жашап жаткан муун, урматтуу бир тугандар, бул акыркы поколение. Мындан кийин кыямат кайым, кыяматтын соту баштала турган мына ошондой доорлор келип калды. Адамдардын өмүрү ушунчалык деңгээлде кыскарды, тугандар. Мына бүгүн биз тамак ашуубузда азык түлүктөрдүн түрлөрүн көрүп атабыз. Канча деген мына ошол генный продукттарды, жана ошондой эле канча деген химикаттар, мына ушулардын бардыгы, урматтуу бир тугандар, адамдын өмүрүн күн сайын кыскартып барууда. Бул жер бетинде канчалык адамдар мына ошол баягы табиятты коргогон, айбанатты коргогон, ушундай баягы уюшулган адамдар канча акциялар аракеттерин жасашпасын, бирок бул адам деген жырткычтан бүгүн эч ким жана эч нерсе кутулуп кете албайт. Тугандар, жер жүзүндө изилденбеген эч нерсе калган жок. Мына ушул кыска жашоо, тугандар, мына ушул жер астындагы минерал ресурстар, мына ошолордун айынан канча деген адамдардын кандары төгүлмөктө. Мына ушул кичинекей жер бетинде өздөрүнүн кудуретін, өздөрүнүн күчүн демонстрация кылам деген мына ошондой имперский замашкалар менен болгон өлкөлөр дагы, тугандар, өзүнүн бул дүйнөдөгү жашоодун акыркы мына ушул жашоодогу өздөрүнүн таасирин киргизип келишүүдө. Тугандар, мына ушул мамлекеттердин азыр жалпылашуу ушундай бир доорунда, глобализация доорунда көрүп атабыз, кандай болуп жаткан. Бардык мына ошол өлкөлөр бири-бири менен тыгыз байланышып, цепной реакция менен мына ошол экономикалык эгерде бир жердеги кризис баштала турган болсо, мына ошол цепной реакция менен бардык мынакей калган өлкөлөргө дагы өзүнүн таасирин тийгизип келет. Глобальный
мынакей климаттын глобальный потепление климаттын өзгөрүшү туугандар. Башка жактарды карабайлы коелук. Өзүбүздүн эле мына Кыргызстанды алып көрө турган болсок, 20-30 жыл алдын урматтуу бир туугандар, кыш келе турган болсо, мына ошол күздүн акыркы айларында түшкөн кар апрель жана майларга чейин эрибей турчу эле. Ар бир жаз келген сайын суунун көлөмү көбөйүп, селдер, мына ушундай баягы суу кирген дарыялар чекелеринен ашып, жерлерди жеп, мына ушундай нерселер акыркы кезде болбой калды. Туугандар, бардыгы мына ошол жердин астындагы адамдардын эч качан тойбогон, алардын мына ошол ач көздүк табияты эч качан жакшылыкка алып келбейт экен. Эми туугандар, мына ушул 50-60 жыл, 70 жыл, көп болсо 80-90 жыл, 100 жыл жашайлык, макул. Мына ушул кыска бир өмүрдүн ичинде ар бир адамдын өткөн жылдарына, күндөрүнө болгон арманы көбөйүп барат. Толтура. Кандай деген мынакей биз мына ошондой чоң бир өлкөлөрдүн колониясы болуп жашап келдик. Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө мынакей ээ болдук. Каалаган динди тутунганы мына ушундай эркиндикке биз ээ болдук, туугандар. Бирок материалдык жактан эгерде биз өнүгүп жаткан болсок дагы, дайыма айтабыз, илимий технологиялык тараптан тармагында да өнүгүп жаткан болсок, биз өнүккөн жокпуз, биз потребительбиз. Ошо производительдер өнүгүп аткан болсо дагы, бирок туугандар, адамдардын мына ошол алардын ички жан дүйнөсү, руханий дүйнөсү өнүкпөй калып кетти. Деградацияга учурап атабыз. Өнүгө турган болсок дагы терс жагынан өнүгүп атабыз. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, ар бир адамдын өткөн өмүрүнө кайгырбаган күнү жок, арман кылбаган абалдары жок. Баарында бар. Бирөө мына ошол бир кезинде материалдык мисалы бир мүмкүнчүлүктөрү бар эле, мына ошол кезде пайдаланып калбаган, мына ошол арманын эгерде айтып жүрсө, бирөөсү бир ошол жашоосунун тагдырында бир ушундай бир роковой бир кетирген катасы, анын жашоосу таптакыр башкача болмок эле, мен ошол кезде мына ошондой кадамды алганымда мен жашоом башка болот беле деген мындай армандар толтура адамдарда. Үй бүлө кургандар, ажырашкандар, туугандар, толтура арман. Мына ушул көп арман болгону бир 50 жылдык бир адамдын жашоосунун ушундай бир 50 жылдык промежуттуктун ичиндеги болгон адамдын арманы. Туугандар, мынакей ушул биз бүгүн кереметтүү улуу айдын ичинде турабыз. Туугандар, мына ушул кыска жашоонун ичинде мынакей канча армандар толуп кетип атат. Эми мен азыр Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир-эки сөздөрүнө көңүлүңүздөрдү бурам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынакей Анас радиаллаху анхудан риваят болгон хадисте, Ибн Маджа хадис жинагында келген пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Инна хада аш-шахра кад хадаракум ва фихи лейлатун хойрун мин альфи шахр. Ман хуримаха факад хуримал хойра кулла ва ла юхраму хойраха илля махрумун." Мынакей силерге бул ай келди. Пайгамбарыбыз айтып атат: 15 кылым алдын. Ал эми пайгамбарыбыздын сөздөрү, туугандар, актуалдуулугун кыямат кайымга чейин жоготпойт. Эмне үчүн дегенде бул шариат, бул пайгамбардын сөзү. Кудайдын тандаган, адам затынын ичинен тандап чыгарган эң сонун, адам затынын эң жакшы инсаны, Кудайдын сүйкүмдүү, биздин сүйкүмдүү пайгамбарыбыздын сөзү. Туугандар, бул ай силерге келди. Бул айдын ичинде 1000 айдан жакшы, абзел болгон бир түн бар деди. Рамазан айында. Кимде ким мына ошол түндөн кур калса, демек бул адам бардык жакшылыктардан кур калыптыр деди. Бул түндөн кур кала турган адам, бул таптакыр эч кандай үлүшү жок, бардык нерседен махрум болгон инсан гана кур калат деди. Туугандар, мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү. Эми бул жагына ар бир мусулман адамдын информация, мынакей маалымат түштү. Баягы кичине ажиотаж башталып калганда, билесиңер да, акчасы көптөр, дүйнөсү көптөр көбүрөөк жашагысы келет. Анан кийин баягы субханалла кыямат кайым болуп кеткен десе, баягы Мексика, түштүк Америкадагы ошол илгерки майя деген калктын календарына ишенип алышып, кайсы бир жылы мынакей кыямат башталат экен десе, адамдар мына ошондой азыр туугандар бункерлерди салып аткан, ошондой
бизнесмен алектенген бизнесмендер бар. Алар дагы ушул нерседен субханалла мына дүйнө жүзүндө кандай гана адамдар жок. Фантазиясы бай адамдар толтура. Ошон үчүн бул адамдар ошондой баягы Ноев ковчег деп Нух алейхиссаламдын всемирный потопто болгон окуясын билесиңер, жер жүзүн сууп каптаганда. Мына ошол Нухтун кемеси сыяктуу болгон мына ошондой баягы бункер жана башка кыскасы өздөрүнүн кыямат болуп кетет экен десе, мына ошол нерсеге болгон аракеттери болду. Бул нерсе эми сөзсүз түрдө туугандар, ошол азыркы биз айтып аткан өнүккөн, дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдүн мынакей бир көрүнүшү. Кыргызстанга, кыргыз эли үчүн бул нерсенин эч кандай кооптуулугу жок. Биз до конца жашайбыз. Бизге бункердин да кереги жок, башкасынын деле кереги жок. Мына туугандар, ошол жашоосу үчүн, өзүнүн кыска бир өмүрү үчүн адамдар ошондой бир баягы миллиондогон акчаларын, каражаттарын жумшап, ошол нерсеге болгон аракеттерин көрүшүп атат да, ошол эптеп тирүү калып калыш максатында. Барынан таң калыштуу туугандар, мына ушул дүйнөдө Кудайдын мына ушундай кереметтүү сөзү, Куран аяттары, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мына ушундай пайгамбарлык айткан сөздөрү, мына ушул нерселер туугандар жер бетиндеги населениянын көп пайызынын вниманиясын өзүнө эч качан тарткан эмес, тартпайт дагы. Мына ушундай бир парадокско биз күбө болобуз. Ошон үчүн айтат, бул дүйнөдө Кудайдын таанып, мусулман болуп, эгерде Кудайдын алдында өзүнүн Кудайдын алдындагы кулдук, пенделик өзүнүн максатын, өзүнүн пенделик үлүшүн мойнуна алып, Кудайды таанып, пешенесин жерге тийгизип, намаз окуп, сыйынып калган болсо, бул бактылуу инсан. Жок, бул адам туугандар мынакей көрүп атабыз. Эртеден кечке ушу спорт залдардан чыкпай, денесин, ден соолугун, рационду, ушул диетасын, коку бардык нерсени караганда дагы бул адам 100кө жетпей өлүп атат. Кептин баары мына ошол 100 жылда дагы эмес. Кептин баары 40 жылда дагы эмес, 50 жылда дагы эмес. Субханалла. Кептин баары мына ошол жашоону пайдалуу нукта өткөрүп алыш. Туугандар, мына хадис алымдарынын арасында, бул акыркы ушул хадис чоң алымдардын арасында Имам ан-Навави деген болгон. Мына ушул хадис алымы туугандар, Риязу Солихин деген мынакей ошол адамдын автору мына ошол инсан болот, Имам Навави. Туугандар, Риязу Солихин дегени туугандар, бул жакшы адамдардын бактары дегени, бактары деп ушундай китептин аталышы ушундай бул аталган. Эмне үчүн? Туугандар, эмне үчүн? Туугандар, мынакей эртең күн каттайт, ысыйт, дем башталат, дем ала албайт, тумчугуп, мына ушинтип жүдөп, бизге ушундай бир дискомфорт болуп, адамдар тердеп, денеси бир кийими жабышып аткан кезде бардыгыбызга белгилүү туугандар, мынакей салкын бактын ичинде бир арыктан суу агып турса, кандай сонун адам ошол жака кирип, сейилдеп кирип, мына ошол жерде эс алып, табият менен рахаттанып, мына ошентип чыгып кетет. Бул китепте эме ошол Риязу Солихин дегени, Роуда деген сөз бул бак дегенди билдирет. Роуда бул бакча дегени. Риядун дегени ошол бакчанын множественный числосу. Көп жакшы адамдардын бакчалары дегени. Аябай көп бакчалар. Эми жакшы адамдар, мусулман адам, Кудайга ишенген, имандуу инсандын, мусулман адамдын, Кудайды сүйгөн, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды сүйгөн, өзү бейишке киргенди каалаган, пайгамбарыбызды көрүп, пайгамбарыбыздын колун кармап, учурашып, пайгамбарыбыздын жанында бир отуруп, дасторкондо отуруп, мынакей биз айтабыз го, бир чай ичели келиң деп адамдарды сыйлап койлу деп, бардыгы айтат го мына ушул Оштун менталитетин. Көчөдө көрсөң эле, курсагың токпу, ачпы, чай ичесиңби деп сразу эле биринчи предложение чай дейт. Мына ошол сыяктуу эле туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге ушинтип бактылуу болуп отуруш каалаган мусулман адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерин, пайгамбарыбыздын сөздөрүн укканда булар ошондой рахаттана турган бактын ичине киргендей болуп эсептелет. Алар өздөрүн ушундай сезишет. Кудайдын аяттарын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерин, мына ушундай пайдалуу диниңе, сенин жаныңа, түбөлүк жашооңо пайда алып келе турган ушундай ыйык, ушундай таттуу сөздөрдү мусулман адам окуп киргенде, мына ошол китептен башыңды, көзүңдү үз албай каласың. Ушунчалык рахатка батканыңдан, туугандар. Эми бул нерсени деле бардыгы түшүнө бербейт. Кээ бир адамдарга балким бул нерсе тажатат болушу мүмкүн, туугандар. Туурабы?
жүрөк сыгылып ушундай баягы мусулманча диний дааваттар айтылса адамдар кээ бирлер ушундай баягы неудобство сезип баягы жерде мындай сыгылып ушундай баягы дискомфорт ушундай пайда болот да. Конкретно ошол категория адамдарга эгерде ошол жерде анекдоттун түрлөрү нет ошо пошлый ырагында коштуруп сүйлөсөң мына ошол жерде адамдар жанданып калышат демелечи. Ушунча кызык баягы жерде интересный ушундай эме болуп атат да. Айрыкча бизге гыйбат менен ушакты баягы ушундай бирөөнүн эттерин былчылдатып тиштеп жеп аны коюп койсоң биз аны майын чыгарып жасайбыз. Мына ошол имам Навави туугандар, ошол имам Навави Риязу Солихин деген ошол китеби дүйнө жүзү боюнча ошол адамдын китебин баары окушат. Ишенесиңерби? Мына бүгүн мынакей Кыргызстанды башка тиги чет мамлекеттерди дүйнөлүк масштабты мен айтпайлы го. Жөн эле мына ушул өзүбүздүн жашап жүргөн коомду гана мен силерге көңүлүңөрдү бурам. Мына ушул мечитте отурган болсо, мечитке намаз окуган, кирген адамдар болсо, мына ушулардын жок дегенде силердин канча деген чоң бир пайызыңар ошол нерсеге кабылсаңар керек. Эмнени кабылат? Кайсы бир инсан мына ошол динди кичине таанып, Кудайга келип кала турган болсо, посредством кандайдыр бир адамдын, туугандар, ошол адамдын себеби менен келген болсо, ошол адамдын придерживаться этип жүрөт. Туурабы? Бизде эми адам болгондон кийин адамда чувство благодарности болот. Мына ошол Кудайдын ушундай иманды таап, хидаят таап калганың үчүн сен ошол адамга дайыма өзүңдүн ыраазылыгыңды, чын жүрөктөн рахматыңды айтып келесиң. Жок, аны деле эгер тааныбастан тескери басып кеткен болсо, мисалы ошо кичине тамга таанып, Кудайды таанып, үйрөнүп, ал таптакыр баягы вижданы жоктор анан тескери басып кетет. Ал устастарынан баягы кол менен шилтеп, кичине бир динди кичине үйрөнүп алгандан кийин. Благодарный адамдар андай болбойт. Ошондуктан туугандар, мен айтып атам, мына ошол Кыргызстандын ичинде эле диний багыттарды алып көрө турган болсок, баарына белгилүү. Бул жерде эң чоң мына ушундай направление багыттар бар. Бири эч кимге тымызын болбогон, сыр болбогон бул даватчы жамааттар. Бул илгери бул нерсени таблиг жамааты деп аталып келген. Таблиг жамааты. Анан кийин бул основатель Шейх Ильяс Кандехлави деген бул Индиядан, бул алым ошол түптөгөн ошол Шейх Ильяс болгон, туугандар. Индияны барыңар билесиңер, туугандар, бул Британиянын, Великобританиянын колониясы болгон. Великобританиянын колониясы болгон, ошондуктан бул Шейх Ильястын эң чоң негизги принципи ошол ситуацияга карап туруп ошол жерде динди кантип өнүктүрүү керек, мына ошол эмени, ошонун принциптарын бул түптөп чыккан. Мен өзүм бул жерде жүргөм, мен Индиянын ошо Марказ Низамуддинге 90-жылдары баргам. Азыр бул жакта жүргөн чоң шайхтары еще көчөдө жүргөн кезде мен ошо Индияда жүрүп келген, Пакистандарда. Анан биз алардын принцип ушундай болгон, туугандар. Биз асмандагы болгон сөздү жана жердин түбүндөгү болгон сөздү сүйлөйбүз. Асман менен жердин астында, ортосундагы нерсени биз бул нерсеге кийлигишпейбиз деген. Булардын принципи. Бул дегени саясат, туугандар. Британиянын колониясы болгондон кийин ал жерде сөзсүз түрдө колонизатор болгон аскерлер сөзсүз түрдө колониялардын кармаш үчүн бул деген колунда камчысы бар ошондой баягы аскерлер болуш керек, чекисттер болуш керек, укук коргоо органдары болуш керек. Ошолордун баягы ичинен баягы отлавливать этип ошол колонияга Британиянын коронасына каршы чыккандарды выявлять этип аларды камап, кыскасы мына ошол Британиянын спецслужбаларынын жараткан нерсеси, мен айттым өткөндө, Ахмади деген мына ошол Мырза Гулам Ахмад мына ошо Индиядан Британиянын спецслужбаларынын тарабынан чыгарылган, туугандар. Кыргызстанда мына ошол эми таблиг жамаат. Азыр мисалы таблиг жамааты көпчүлүк мына открещиваться этип баштайт. Почему? Потому что бизде ошондой багыттар бар. Каждая лягушка свое болото хвалит дейт. Билесиңер да? Кийинки чоң багыт. Адеп пашаты деген мынакей коом бар. Бул тармактагы жүргөн туугандардагы очень организованный, булар деген светский ушундай интеллигентный багы прикидтер менен жүрүшөт. Жакшы, мен жаман дебейм, баары Аллага шүгүр. Булар дагы Кудайга, имандуулукка, динге чакырып атат. Баары динге чакырып атат. Мен болгонду түшүнбөгөн нерсем мына ошол эми сендей динге чакырып, кызмат кылып, Аллахтын пендечилик, кулчулук пендесин кылып аткандан кийин эмне үчүн сен башка бирөөнүн огородун таштатасың? Кайсыл жерде
жазыптыр, бейишке кириш үчүн только сенин жамаатыңа барып туруп, ошол жамаатка барып, ошол жерге киришиң керек, анан кийин сен ошондо анан кийин сен жаннатка киресиң деп. Туугандар, мен ушул нерсени айтмакчымын. Мисалы ушул даватка чыкканда, жок, ушул мен айтып атам, туугандар, дайыма айтам, эгерде адамдын чала сабат болсо, билими аз болсо, бул адам тем более көчөдө жүргөн болсо, кеч эле көчөдө жүргөн адам динге кирип, ичине аң сезими ачылып, диндин түшүнүктөрү пайда болгон кезде бул адамда, билесиңерби, ушундай адамдарда бул вообще бир башкача фонтан болуп, ошол чувстволор фонтан болуп бурлит этип кайнап чыгып баштайт да. Ошондо нерсе башталат анан. Инкар якин деген мисалы Кыргызстанда анан кийин ушул даваттын ичинен мындай өзүнчө бөлүнүп чыккан бир топ чыкты. Анын тарыхы эмнеде? Эмне причина, Причина эмнеде? Причинасы ушундай. Айтпадымбы, асман менен жердин астындагы сөздү сүйлөйбүз деген адамдар диний тармакка, мечиттин ишине, мечиттин мутаваллисине, хозяйствосуна, муфтиятка, дин башкармалыгына бул адамдардын өкүлдөрү эч качан стремление болбош керек эле деп алар айтышат. Чындыгында ошондой. Эмне үчүн дегенде бардык проблемалар, конфликттер, туугандар бийлик талашуудан келип чыгат, билесиңер аны. Кимге бул табышмак? Бардыгыбызга белгилүү нерсе. Ошондуктан багы ошол инкар якин дегендер булар биз деди, все открещиваться этти, биз деген ошо истинный багы илгерки принциптар менен дальше кетебиз. Калган өкүлдөр булар уже муфтият, аяка бияка уже кирип баштады да, ошон үчүн булар то есть трансформация болуп кетти да багы. Түшүнүп атасыңар? Бул ушундай. Анан мисалы багы вахабит, салафиттер анан коомго багы безопасность деп туура туугандар. Мына бүгүн ошо муфтияттан дагы бизге айтылган ошо экстремизм жөнүндө сөз кылып кеткиле деген 5-10 мүнөт. Мына азыр ошол темага да токтоло кетейин. Туугандар, Талибан деген кыймыл бар. Российский Федерациянын закону, мыйзамы боюнча булар тыюу салынган. Жана ошондой эле биздин дагы списогубузда бар ошол тыюу салынган списоктардын астында. Ошол талибандар кайсыл жактын өкүлдөрү туугандар? Кайсы мазхабтын өкүлдөрү туугандар? Ханафитский мазхаб, Хамбалит эмес, Шафиит эмес, потому что Афганистан, Пакистан, Индия, ушулардын бардыгы туугандар ханафитский мазхабтын артынан жүргөндөр. Макул, 79-жылы СССРдин аскерлери кирип ошол жакта согуш болгон кезде курал көтөрүп чыгып, ошо өзүнүн мекенин коргогон адамдар мына ошол акыры кийин Талибан атка конушту. Талибан кийин пайда болду. Ал талип деген сөз өзү негизи бул студент деген сөз. Ошо жаштардагы бол, ушу чоңдордун баары коррупцияга батып, ушул коррупция менен малынып кеткен кезде эми жаштар чыкты. Кичине билим окуп алышып туруп, эми биз тазалайбыз деди. Кыскасы ошондой. Анан туугандар, мен айтып атканым ошол Пакистан, ошол жактагы территорияда жүргөн туугандардын бардыгы мисалы ошол көпчүлүк эми чоң пайызы мисалы ошол даватта жүргөн адамдар. Эми мен айтайын дегеним туугандар, экстремизм, терроризм деген нерсе мусулмандардан таптакыр чыкпаш керек. Негизи болбош керек. Каяктагы терроризм? Аллах субханаху ва Кур'ан Керимдин аятында айтып атат, бир адамды өлтүргөн жалпы адамзатты кырган менен барабар деп атат. Бир адамдын жанын сактап калган бүтүн аламдын баарын тирүү сактап калган сыяктуу деп Аллах Таала мына ушунтип аятында айтып атат. Проблема башкада болуп атат, туугандар. Проблема мына ушул багы эми негизи диндин өнүгүшү өзү дайыма ошол багы өзүнчө колонизатор болгон өлкөлөргө бул эч качан жаккан эмес. Эмне үчүн дегенде самый активный кыймыл бул ошол диний болгондо дагы ислам кыймылы болуп келген. Эмне үчүн дегенде ислам ла илаха иллаллох деген принципти карманат. Кудайдан башкага эч кимге биз кул болбойбуз деген принцип болгон. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи алып келген. Туугандар, ошондуктан Меккенин Курейш мушриктери бардыгы пайгамбарыбызды куугунтукка алышып, 13 жылдан кийин пайгамбарыбыз өзүнүн өмүрүн, жанын сакташ үчүн Мадинага качкан. Туугандар, бул жерде жаңы бир велосипед изобретать этиштин кереги жок, андайга кажет жок. Бардыгы ислам тарыхында жазылып турат. Ошондуктан азыр бүгүн могул жерде жүргөн мен ошол адамдарды, өкүлдөрдү баарын айтам, туугандар, мусулман Кудайдан коркуңар. Донос жаса, башка кылсаң дагы мындай достоверный маалымат менен донос жаса. Мамлекет үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн сен күйүнөсүңбү? Чыгар ошондой, выявляй ошондой багы мекенибизге, журтубузга, элибизге зыяны бар ошондой элементтерди, кооптуу элементтерди выявлять этип туруп чыгар ошону. Жеткиз, сен сооп болот сага ошол. СМБга барып айт, 10-й отделга барып туруп өкүлдөрүн айткын. Мына ошол нерсе биз үчүн сооп болот. Мына мамлекетибизге, элибизге, журтубузда кооптулук жараткан элементтерди выявлять этип, отлавливать этип, ошолорду кыймылын токтото турган болсок, бул биз үчүн сооп болот. Чоң сооп болот. Анан жөндөн жөн ошо муссировать этип,
Отурган жерде ушу чайканада отурса да, башка жерде отурса дагы ушу эптеп баягы субханалла андан кичине бир түзүгүрөөк бир дават кылып чыгып калган адам чыкса, же билимдүүрөөк бирөө чыгып калса, сразу ошого ярлыкты илип башташат. Ярлыкты иле баштайт. Бул паланча, бул кооптуу, надо буну устранять этиш керек. Кыскасы, толтура. Кичине духу болсо, ошондой бир жанында, ошол көтөрүп жүргөн бир билиминде бир кандай бир фундамент болсо, оспорить эте турган. Ковердун үстүнө чакырып туруп ошол жерде сенин ошондой неправильный экениңди доказывать эте турган жөндөмү ошол нерсе кудурети болсо келет эле. Жок, булар дайыма из-под тишка багы артыңдан анан кийин бычак сайып мына ошол нерсе менен алектенишет. Ыйык мынакей ушул Рамазан айында турабыз. Туугандар, Аллах субхана ва тааланын бизге берген мына ушул Рамазан айы. Мынакей бардыгыбыз чекеден өлүп атабыз. Чекеден. Туугандар, мына ошо бийлик талашкандар дагы, кресло талашкан дагы, портфель талашкан дагы. Тууган, бул портфель сенден алдыңкылардан калып келген. Байлык талашкандарга корун, туугандар, корун. Мына ошол деген байдын артынан сандыктарды бир канча адамдар төөлөр менен ушул сандыктарын көтөрүп жүргөн. Сандыктын ичинде алтындар көтөрүп жүргөнбү? Жок. Сандыктардын ичинде ошол алтындар сакталган, сандыктардын күлүштөрү болгон. Жер жутуп жок болду ал деле. Туугандар, бу жер переживет всех. Түшүнүңөрбү? Барыңар чирип эле каласыңар. Кепиндин чөнтөгү жок деп коетку. Жок, бизде баягы илгери банан деген шым болчу эле. Ошондой баягы чөнтөктөр толтура. Аяка биягына баарына салыш керек. Субханалла, туугандар. Мына ушул ай, Рамазан айы. Кадыр төн келатат. Кудай, тоба кылдым, адамдар кичине оңдолойлучу. Туугандар, мен чын жүрөктөн айтып атам ушул нерсени. Зачем ушу бир кереги жок нерсе менен заниматься этип? Зачем враждовать? Мен түшүнбөйм. Я не понимаю, вообще не понимаю. Тоба кылдым. Бүт ушул бийлиги да башкасы да барынан калып атат, туугандар. Не болуп атат? Бардыгынан калып атат. Кыргызстандын ичинен качкан президенттердин мисалы бул живой пример болуп атат биз үчүн. Не надо исторический историянын китептерин ачып тарыхын. Нет у нас бир конкретный бир тарыхыбыз деле жок. Почему? Потому что биз деген колония болуп турганбыз. Ошон үчүн мындай таза болгон тарых дагы жок. Исхак Разаковга барып такалабыз ушул эгер тарых деме кыла турган болсок. Почему? Он деятель коммунизма болгон. Андан алдыңкылары жок. Туугандар, мына ушул иншаллах мынакей кадыр түндү Кудай бурса ушул мечитте уюштурабыз. Кандайдыр бир өзүнүн салымын кошомун деген бир туугандар болсо, ал мекеге биздин мутаваллибизге кайрылыңыздар. Аллахым разы болсун. Ушул айды өткөрөйлү. Кийинки жылкы Рамазанга кимибиз келебиз, кимибиз жок, аны бир Кудай билет. Аны бир Аллах билет. 10 жыл алдын план кылгандар мынакей уже жерде жатат чирип. Пландар глобальный эле. Бирок ол пландардын баары не суждено экен, ошол жерде топурак жеп жатат азыр ошолор. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, мен ушундай чындыкка, калыстыкка мен барыңыздар чакырам. Биринчи орунда өзүмдү чакырам, туугандар. Мен деле өзүм кыйраткан бир периште эмесмин. Мен өзүмдү биринчи орунда чакырам. Тазараак жүргөндү, жакшы болгонду, бирөөгө ушундай вонять этип ичиңен бир жаман ой менен бирөөлөргө жүрбөстөн тазаланып жүрүп, пейилди оңдоп. Ошон үчүн айтат, ар бир инсан жаннаты менен тозогун өзү көтөрүп жүрөт ушул дүйнөдө дейт, туугандар. Өз көтөрүп жүрөт ушул жаннаты менен тозогун. Адам деген жүрөгүң ачык болсо, март болсоң, жүрөгүң ниетиң түз болсо, сен март, жүрөгүңдө жакшылык, сен мындай маанайың ачык жүрөт. Жо сен азыр баягы бул деген баягы коомдогу бир настроение бар го, мындай общий, бул заразный болот да. Вот депрессия, стресске кирген бардыгы вот ушундай баягы муну карайсың, башка кыласың, баягы социальный роликтер бар го, көчөдө жөн эле бир машина менен сөгүшүп кеткен адам. Бири келди, өзү начальник экен, подчиненныйна наезд кылды. Подчиненный чыкты дагы өзүнүн дагы бир подчиненный наезд кылды. Ал подчиненный көчөгө үйүнө барды дагы аялына наезд кылды. Аялы баласына, баласы дагы кимисине, кыскасы ушундай эффект домино болуп, мындай жамандык, цепной реакция менен кете берет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз мына ушул Рамазан айында жүрөктөгү ушул кара нерселер болсо чыгарып жибереличи. Туугандар, чыгарып, кутулуп, тазаланайлычы. Ушул нерсени чыгарайлы жүрөктөн. Туугандар, чыгарайлы. Амин, дуа кылабыз. Аллахым, Кудайым, ушул ыйык айда Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир жараткан. Билип билбестей кылган кемчилик каталарыбыз, инсандык табиятка ээ экенбиз. Аллахым, билип туруп кылган канча күнөөлөрүбүз бар. Билбей кылган күнөөлөрүбүз канча. Кудайым, бардыгыбызды кечир. Аллахым, мына ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектер болсо, Кудайым, мына ушул жума күнү жана Рамазан күнү болуп атат. Аллахым, ушул шарапаттар менен Аллахым, мына ушул жердеги ар бир
мусулман адамдын дуа тилектерин Кудайым өзүң орундаткын я Раббана. Аллахым каалаган нерселерин бер. Ооруларга Кудайым толук шифа бер. Аллахым кимде кыйынчылыктар болсо, бере албай аткан, үзе албай жаткан карыздары кыйнап жүргөн болсо, Аллахым аларды жеңил кыл Кудайым. Бүтүн биздин ушу мусафирчылыкта жүргөн туугандарыбызды Кудайым өзүң колдогун. Аллахым биздин журтубузга, биздин элибизге жаман ойлор менен, жаман ушундай суук көздөрүн арттырып турган ушундай сырткы душмандар болсо, Аллахым ошолордун бардык жамандыктарын Кудайым өздөрүнө кайтаргын. Элибизге ынтымак, биримдик бергин я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлап кыл. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина хабибина Мухаммад ва алейхи сахби аджмаин.